Bir de adamdı jönököy jöндөн жөн же болбосо мыйзамсыз жоопко тартпашыбыз керек туугандар. Эгерде биз 100 адамды мыйзамдуу жоопко тартып, bir адамды мыйзамсыз жоопко тартып койгон болсок, анда биздин ишибиздин бардыгы нольго айланат. Камчуя Кадыршаевич, УКМК кызматкерлери, башка аткаминерлер, соттор, чиновниктер карапайым бейкүнүү адамдарды кыйнабашы керек деп көп айтасыз. Сиз муну чын дилден айтып жатасыз деп элестетип көрөлү. Анда менде сизге бир суроо бар. Жөнөкөй карапайым күнөөсү жок киши кармалды дейли, аны УКМК кызматкерлери. Болгондо да сиздин мекеме толук арыла албай жаткан коррупциялашкан кызматкерлер кармады дейли. Андайлар кармаган кишини дароо эле кысмакала баштайт. Психологиялык жактан басым кылып күнөөнү мойнуна алдырууга аракет кылышат. Ошол күнөөсү жок адамга адвокатты киргизбей, жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышууга мүмкүндүк да беришпейт. Алар андай кишини тез эле коркутуп үркүтүп, башынан өткөн окуяларды эч кимге айткыс кылышат. Азыр бизде медиа каражаттар, адвокаттар дагы коркуп калганын айтпасак деле түшүнүктүү. Кармаган киши күнөөсү жок болсо дагы мойнуна алат. Иши сотко жетет. Сот өз кезегинде айыптоочу өкүм чыгарат. Анткени аны айыптаган тарап мартабасы артып турган УКМК өзү болуп жатпайбы. Баягы киши түрмөгө түшөт, узак эле жылга кесилет. Мундагы негизги маселе канчалык каалап турсамыз дагы күнөөсүз карапайым кишилерди кыйнабагыла деп канча жолу айтсамыз деле, сиз бул адамдын окуясын укпай, билбей деле каласыз. Сиз билиш үчүн эр жүрөк адвокаттар же тайманбас журналисттер ишке аралашышы керек. Андыктан карапайым адамдарды кыйнабагыла деп айтканыбызда сизге ишенбөөгө уруксат бериңиз.